Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh, урматтуу жамаат. Мухаммад Саид Рамазан Бути рахимахуллаху таандык мин сунаниллахи фи ибадихи, Аллах Тааланын пенделерине орноткон өзгөртүлгүс мыйзамдары аттуу эмгегинен сабагыбызды улай. Бүгүнкү тема икабу дуния лил муъминин ал мустахдирин. Дүйнөдөгү жаза бул кош көңүл болгон мусулмандарга, динине кош көңүл болгон, кайдыгер болгон мусулмандарга, момундарга жаза дүйнөдө берилет экен. Ва икабул ахира лил жахидин, ал эми акыреттин жазасы бул Аллах Тааланы четке каккан, ыйман келтирбегендерге деген темада. Алла Тааланын пенделерине болгон кайрылуусуна биз көңүл бура турган болсок, кээ бирде Аллах кайрылуусун жалпы адамзатка караштуу кылат. Мисалы, я аюханнас, эй адамзат деп кайрылат. А кээ бирде Аллахтын кайрылуусун карасак, ошол адамзаттын арасынан момун мусулмандарга гана караштуу болот. Мисалы, я аюхаллазина аман, эй ыйман келтиргендер деп кайрылат. Демек, Аллах качан кайрылуусунда жалпы адамзатка караштуу кылат кайрылуусун, а качан кайрылуусун Аллах Таала адамзаттын арасынан момундарга гана чектейт. Кудай Таала качан пенделерди өзүңдүн пенде экендигиңди, кул экендигиңди, яны өзүң эмессиң, сени бирөө жараткан, сен жаратыксың, сен санатчы эмессиң, сен санатсың, сен холик эмессиң, сен махлуксуң. Мына ошонуңду билгин дагы, сени жараткан жаратуучуңду тааны, сени жасаган санатчыңды бил деп ошол Аллахтын жаратуучулугун, раббилигин, кудайлыгын моюндатууда жана пайгамбар алейхиссалату вассаламдын Аллах тараптан бизге жөнөтүлгөн пайгамбар экендигин моюндоодо, күбөлүк келтирүүдө жалпы адамзатка кайрылат. Мисалы, астаиду билlah, кул я юханнас инни расулуллахи илейкум жамиан аллази лаху мулку самавати вал ард. Айткын, эй Мухаммад алейхиссалату вассалам, эй адамзат, мен чындыгында силердин бардыгыңарга асмандар менен жердин падышачылыгы ага гана таандык болгон Аллах тараптан жөнөтүлгөн элчимин деп жалпы адамзатка карап айтып атат. Башка бир жерде астаиду билlah, кул я юханнас код жаакумул хакку мин раббикум фаман ихтада фа иннама яхтади ли нафси ва ман далла фа иннама ядиллу алейха. Айткын, эй Мухаммад алейхиссалату вассалам, эй адамзат, чындыгында силерге эгеңер тараптан акыйкат келди, Куран келди, пайгамбар келди. Эми кимде-ким ошол Куранды, пайгамбарды ээрчисе, анда ал өз бактысы үчүн, өз нафсисинин пайдасы үчүн ал хидаятка түшкөн болот. Ким андан баш тартып адашса, өз нафсисине каршы, өз зыянына адашкан болот. Башка аятта, я юханнас убуду раббакум аллази халакакум валлазина мин кабликум лааллакум таттакун. Эй адамзат, силерди жараткан жана силерден мурданкы доордогу адамдарды жараткан эгеңерге кулчулук кылгыла, такыба болууңар үчүн деп. Башка бир аятта, я юханнас ин кунтум фи райбин минал баъси фа инна халакнакум мин турабин сумма мин нутфа. Эй адамзат, эгерде силер кайрадан тирүүлүүгө шегиңер болуп жаткан болсо, анда бул нерсени карабайсыңарбы? Биз силерди алгач топурактан жаратпадыкпы дейт. Топурактан кийин бир тамчы суудан жаратпадыкпы? Эми бир тамчы суудан жараткан, топурактан жараткан зат кайра силерди тирилте албай калыптырбы? Кудай Таала анын үлгүсү катары ар кышта, ар жазда, кыяматта тирилүүнүн миллиондогон үлгүсүн жаз келүү менен юхил арда ба'да маутиха ва казалика тухружун, ал зат Аллах өлүп калган жерди жаз келиш менен тирилтет. Дал ошондой силер дагы тирилтилесиңер, чыгарыласыңар деп. Мына ошогон аяттарды карасак, Кудай Таала кайрылуусун жалпы адамзатка караштуу кылып жатат. Кудай Тааланын бар экендигин, бир экендигин, пайгамбардын акыйкат экендигин жана өзү Алла Тааланын пендеси экендигин моюндаш керек болгон жалпы адамзатка караштуу өкүмдөрдө Кудайым жалпы адамзатка кайрылуу жасап жатат. Ал эми ошол буйрукту, ошол Кудайдын кудайлыгын кабылдагандан кийин, Кудай менен келишим түзгөндөн кийин
эми жашоодо жүрүм турумда кантип жашаш керек, кайсыл нерсени кылыш керек, кайсыл нерсени кылбаш керек деген фыкхый жашоодо, юриспруденцияда, мисалы жашоодо алакка байланышта эми бул жерде Кудай Таала жалпы адамзатка кайрылбайт. Ошол биринчи кайрылуусуна жооп берген, Кудай менен келишим түзгөн мусулмандарга гана кайрылат. Мисалы, я юхаллазина амана уфу бил уқуд, эй иман келтиргендер, келишим түздүңөрбү? Келишимдерди толук өтөгүлө. Ухилат лакум бахиматул ан'ами илля ма ютла алейкум. Силерге үй жаныбарлар адал кылынды, бирок исключениялар бар, ошолор эле кула өлгөн андай мындай, Я юхаллазина аман иза кумтум иля солати фагсилу вужухакум ва айдиякум илал марафиқ. Эй имандуулар, эгер намаз окуйм десеңер, жүзүңөрдү жуугула жана колдоруңарды чыканакка чейин жуугула деп. Уже бул жерде адамзат деген жок. Анткени себеби бул жер уже жашоодогу сулук, жүрүм турумга байланыштуу өкүмдөр кетип атат. Андан дагы чоңураак кудайлыгын моюндап, аны менен келишим түзүү нерсе жок болгондуктан кафырларга болду. Алар кафырлар ушул буйруктун алдында эле алар уже экинчи кайрылуу аларга маанисиз болуп калды. Кудайга ишенбегенден, иман келтирбегенден, кайсы намазга, кайсы алакка байланыш тууралуу Кудай Таала аларды буйрукка буйруйт эле деген сөз. Ошондой эле башка аятта я юхаллазина аману иннамал хамру вал майсиру вал ансабу вал азламу риджсун мин амали шайтани фажтанибуху лааллакум туфлихун. Эй имандуулар, арак, кумар оюндары, төлгө ачуу жана бут сөлөкөттөргө сыйынуу бул адам жийиркенген шайтан ыплас амалдарынан андан алыс болгула ийгиликке жетүүңөр үчүн деп, мына жүрүм турумга байланыштуу адал арамда бул жерде эй имандуулар деп кайрылып жатат. Демек бул Кудай Тааладын китебиндеги ушундай бир өзгөртүлгүс бир эреже. Мындан кандай маани чыгат? Мындан ушундай маани чыгат. Демек жалпы адамзат эч ким исключение болбостон аларга жөнөтүлгөн элчилер жана пайгамбарлар тараптан буйрулган. Мага Кудайдын буйругу келген эмес. Мисалы бир мисал келтирсек, бир гос жумушта 20 киши иштейт, дагы 20-нын 10-ону дагы өйдөнкү мамлекет министерство тараптан бир буйрук келсе, 10-ону келиши мүмкүн, бирок кичинекей адамдарга кызматка жараша кээ бирөөнө келбей калышы мүмкүн да, мисалы кызматына жарашачы. Бул дүйнөдө мага Кудайдын буйругу тиешеси жок. Мен башым бош, мага Кудайдын эч бир буйругу мага айтылган эмес деген эч ким жок экен. Жалпы адамзат пайгамбарлар жана элчилер тараптан сөзсүз буйрулган, эң биринчи эле өзүнүн кул экендигин, Аллах Тааланын жаратуучусу экендигине ыйман келтирүүгө, Аллах жалгыз, анын шериги жок, анын түгөйү жок, ал жаратууда дагы жалгыз, асмандар менен жерди жана алардын арасындагы нерселерди жаратууда дагы жалгыз, ал сыпаттарында жалгыз, ал иш-аракеттеринде жалгыз, затында жалгыз деп ага ыйман келтириш жалпы адамзатка милдет эле. Бул жааттан алып караганда бардык адамзат Аллах Таалага жакындоо же Аллахтан алыстоо чашкасында бардыгы бип-бирдей, эч кимдин артык эмес, бир гана такыбалык жана солих амалдар менен. Демек бул жерде буйрук бардыгына караштуу болот. Бирок ушул буйрукту ким кабыл кылса, эми буларга Кудай Тааланын экинчи буйруктары келе баштайт. Экинчи катмардагы дейли, эң чоң буйрук бул ыйман келтирүү буйругу да. Ыйман келтирүү буйруктарына ыйман келтирип Кудай менен бул келишимди түзгөндөргө эми жүрүм турумдагы буйруктар келе баштайт да. Ал эми бул ыйман келтирүү буйругуна ыйман келтирбегендерге Кудай Тааланын жүрүм турумга байланыштуу буйруктары буларга уже караштуу болбой калат. Демек бул жерден элементардуу түрдө ачык билинген нерсе, кимде ким арам нерселерден, Кудай Таала арам кылган нерселерден тыйылса жана Кудай Таала буйруган нерселерди аткарса, бирок Аллахка ыйман келтирген жок. Кудай Таала менен келишимге келген жок. О Кудай, мен сенин алсыз бир муктаж болгон кулуңмун, сен менин эгемсиң, жаратуучумсуң, мен ыйман келтирдим, күбөлүк бердим, сен өкүңдөрүңдү кабыл кылдым деп бул келишимге түшпөгөндөн кийин
анын арамдардан бул нерсенин эч биринде Алла Таалага итаат кылды деп айтылынбайт. Мисалы, Джордж деген бир европеец бар деп коелу. Арак ичпейт, наша чекпейт, зынага барбайт, бирөөнүн акысын жебейт, уурдабайт, бирөөнү кыйбат кылбайт, арам нерселерден тыйылып атабы? Важип нерселер аткарып атат, үй бүлөсүн багып атат, өкмөт алдында өзүнүн милдеттерин аткарып, кошунанын алдында милдеттерин аткарып, ата-эне алдында, дос алдында өзүнүн милдеттерин аткарып, уурдабай, акысын берип, акыбалын сурап, ошентип милдетин аткарып атат да. Мындай караганда сүрөт жагынан окшошуп атат да. Эми бул адам ушул нерсени кылууда Аллахка итаат кылып атат, Аллахка моюн сунуп атат деп айтылбайт. Анткени бул Кудайга ыйман келтирип, Кудайга ыйман келтиргенден Кудайым ушундай деген, ошон үчүн мен ушундай кылып атам, Кудайым могу нерседен тыйыл деген, ошон үчүн тыйылып атам деген үмүттө кылып аткан жок. Бул тек гана өзүнүн бир шахсий канаат, ар бир адамдын өзүнүн бир канааты бар да. Ошол жекече бир канаатына моюн сунуп кылып атат, өзүнүн бир принциптери бар, же өзүнүн элиндеги үрп адат менен болгон үрп адат, каада салт бар, ошонун негизинде кылып атат. Демек бул жерде бул кылган милдетин өтөп, Аллахтан сооп ала албайт. Жана Алланын тыйган нерсесинен четтеп, арамдан алыс болсоң да сооп аласың да Кудай үчүн. Ал дагы соопко ээ боло албайт. Анткени бул нерсени Аллахка моюн сунуп, Кудайым ушундай деген үчүн ал кылып аткан жок. Анткени ал Кудайга моюн сунуп, аны менен келишим түзүп, сен өкүмдөрүңө моюн сунам деген жок. Ал тек гана өзүнүн жеке кызыкчылыгы, жеке бир принциптери, жеке бир канааты үчүн гана кылып жатат. Анан бардык факихтер, юриспруденция аалымдары бир ооздан айткан нерсе ал эмне? Бул кафыр адам бул шариатта, дүйнөдө шариаттын өкүмдөрүнө мукаллаф эмес, жооптуу эмес. Мындай айтканда, ошол Жоржко, европеец Жоржко сен эмне намаз окуп айтасың, сен эмне орозо кармап айтасың деп айта албайбыз ал Жоржко. Анткени себеби ал андан да жогорку турган Кудай Тааланын бар экендигин, бир экендигин, жана Кудай Таала өкүмдар зат экендигин, анын шарият акыйкат экендигин бул ыйман келтирген жок. Ошондуктан ыйман келтирбегенден кийин ал адам шариаттагы шар'ий өкүмдөргө мукаллаф эмес. Бирок мукаллаф эмес, жооптуу эмес деген сөз ага жазаланбайт деген маани туюндурбайт. Кимдир бирөө угуп алып, намаз окуш керек, анан жолук салыш керек, анан арам нерсени зынага барбаш керек, анан кредит албаш керек, ал бул деген нерсенин баардыгын ыйман келтирген эмес болсоң, анда бул сага караштуу эмес болбой калат турбайбы, жакшы турбайбы деп бирөө муртат болуп кетпесин. Бул жерде ал кыямат күнү, ал Жорж европеец азапталат. Кудай Тааланын жазасына сөзсүз туш болот. Кыямат күнү эмне себептен? Аллага ыйман келтирүүдөн жүз бургандыгы үчүн. Жана анын элчилерин жана китептерин тастыктоодон жүз бургандыгы үчүн ал азапталат. Соң анын артынан ошол намаз, орозо жана башка милдеттерди таштады. Ошолорго дагы азапталат. Жанакы эң негизги нерседен баш тарткандыгына ээрчиген өңүттө. Эми бул законду, бул нерсе, бул Кудай Тааланын сүннөтүн билгенден кийин биз кандай натыйжа ала алабыз? Бул жерде натыйжа Кудай Тааланы четке каккан, анын пайгамбарларын жана китептерин четке каккан батыштагы адамдар, же ошол биздин Азиядагы деле адамдар, ошолордун адамдарга жаккан жакшы амалдары бар. Ошол эле мезгилде алардын ушундай бир шариатта өтө чоң күнөө болгон арам нерселерди кылуулары дагы бар. Бул нерсе Алла Тааланын таразасында этибарга алынбайт. Анткени себеби алардын адамдарга жаккан амалдары, алар аны кылып жатат өздөрүнүн жеке бир канааты үчүн, жеке бир принциптери үчүн, ошол мыйзамдарына шайкеш бир кызыкчылыктарын көздөп ошол жакшылыктарды кылып жатат. Ал эми арам нерселерди, күнөөлөрдү кылып жаткандыгы булар Кудай Таала менен болгон келишимге киришкен эмес. Алар мен сенин кулуңмун, сен менин жаратуучумсуң деп ыйман келмесин, шахадат келмесин окуган эмес. Ошондуктан буларга
Сен орозо кармабай койдуң, сен зекетиңди бербей койдуң, сен кредиттен алыс болгон жоксуң деп, ошонун негизинде Кудай Таала дүйнөдө аларга жаза бербейт деп атат да. Эгерде сен коомчулук, батыш коомчулуктарында адамдардын жашоодо үлүшүн өтө толук алып атканын көрсөң дейт. Мисалы, батыш мамлекеттеринде арам нерселерди түрү менен кылып атат. Күнөө жана уят нерселерди түрү менен кылып, купулу толгончо, кумары канганча ал нерсени эч бир сыгылбастан, уялбастан ал нерседе толук үлүштөрүн алып атат. Кудай Тааланын диндеги бардык буйруктарын алар адал деп эсептейт. Бирок ошол эле мезгилде аларга бул кылыктар үчүн Аллах тараптан бир сыноо келбей жатат. Жаза келбей жатат. Жашоолору өтө комфорт, ырыскылары кенен, жыргалчылыктары уланып жатат. Жамгырлары мол, жерлери, топурактары торколуу, жок эмне деп санам, топурактары ушундай бир эми дыйканчылыгы жакшы деген сөз. Фала бул жерде ушундай акыбалды көрүп, сага Алла Тааланын пенделери менен болгон алака байланышындагы адилетсиздиги го деген бир шек күмөн келип калбасын дейт. Анткени ал батыш элдери менен Алла Тааланын ортосунда келишим түзүлгөн эмес дейт. Келишим ла илаха иллаллах, ашхаду ан ла илаха иллаллах менен түзүлөт да. О Кудай, мен сени моюндадым, сен мен улуу жаратуучумсуң, сенин өкүмдөрүң мен үчүн парз, тыюуларың мен үчүн арам, пайгамбарларың тастыктадым деген келишим ал батыш эли менен Аллахтын ортосунда түзүлбөгөн соң, Кудай Таала аларга орозо кармагыла, намазыңарды өтөгүлө, зекетиңерди бергиле, болбосо зекет бербесеңер түшүмүңөргө бале жөнөтөм, үшүр бербесеңер дыйканчылыгыңарга бале жөнөтөм дегендей бир договор түзүлгөн эмес. Алар кыямат күнү жазага туш болот, Кудай Таалага ыйман келтирүүдөн баш тарткандыгы үчүн, Кудай Таалага кул болуудан баш тарткандыгы үчүн, Кудай Тааланын рубубиятын, улухиятын, анын кудайлыгын чаңгандыгы үчүн Кудай Таала аларга дүйнөдө азап бербестен, адамзаттын бардыгы ааламдардын Раббиси болгон Аллахтын алдына чогулган махшар күнгө, кыямат күнгө алардын жазаларын калтырып койгон. Алла Таала Кур'ан-ы Каримде айтып атпайбы? Астагфиру билlah, зархум я'кулу ва ятаматтау ва юлхихимул амал фасафа я'ламун. Эй Мухаммад алейхиссалату вассалам, ал динсиздерди, динге мусулмандарга каршы болгон Мекке бутпарастарын, дин душмандарын, аларды тек кой, алардын жайына кой. Алар жешсин, алар жыргашсын, аларды куру үмүттөр алаксытат, алар жакында көрүшөт, жакында билишет дейт. Демек, Кудай Таала дүйнөдө жыргап алышсын, дүйнөдө болгон рахатын алышсын деп Кудай Таала дүйнөдө аларга бир жаза бербестен убактылуу аларга дүйнөдө бир бейик сыяктуу кылып коерун айтып атат. Хадисте деле ад-дунья жаннатул кафир сижнул муслим муъмин дейт. Дүйнө бул кафир үчүн бир бейиш сыяктуу. Ал эми мусулман үчүн дүйнө бул капас сыяктуу дейт да. Ошондой эле башка бир аятта ла ягурраннака тaqallubul лазина кафару фил билад. Эй Мухаммад алейхиссалату вассалам, кафирлардын өлкөлөрдү, шаарларды кыдырып жүргөнү сени алдап койбосун дейт. Эми байлыгынын көптүгүнөн, соода сатык менен эс алып, дүйнө кыдырып, чалчаңдап жүргөнү сени алдап койбосун. Значит, булар туура эле жолдо турбайбы? Булар сонун турбайбы? Булар ошон үчүн жакшы жашап атат. Значит, Кудайым булар сүйөт экен дегендейчи. Матаун qalilun, алардын дүйнөдө көргөн жыргалчылыктары убактылуу гана бир жыргалчылык. Сума ма'вахум жаханнам, соң алардын аягында мекендеп жашай турган түбөлүктүү жайы жаханнам болот. Ва бисал михад, жана кандай гана жаман мекен, кандай гана жаман жай. Башка аятта фазарни ва ма юкаддибу хазал хадис. Эй Мухаммад алейхиссалату вассалам, бул Куранды жалганга чыгарып жатканды мага таштагын дейт. Мага кой дейт. Санастадриджухум мин хайсу ла я'ламун. Алар билбеген өңүттө биз дүйнөдө аларга истидроч кылабыз дейт. Истидроч дегени кафир адамга Кудайым бере берет. Байлыгын бере берет, бала чаканы бере берет, бизнес тийгилигин бере берет, дүйнөлүк ийгиликтерди бере берет. Баягы нерсеге оматка жеткен сайын, мен туура жолдомун, түз жолдомун. Кудайым мени жаман көргөндө, жакшы көрбөгөндө, мага бул байлыкты, омат, ырыскыны бербейт эле деп, ошол Кудай берген жакшылыкты менен ал огош бетер алданып, огош бетер күнөө
койсо артып жүрө берет дагы. Кудайым анан ва умли лахум аларга мөөнөт беремин, инна кайди матин, менин айлам өтө катуу дейт. Демек, эгерде Кудай Тааланын момундарды эскертип жатканын көрсөң, балелер менен, сыноолор менен, эгерде ошол буйрукту аткарбай турган болсо, мисалы Кудай Таала хофун ин кунтум муъминин, эгер момун болсоңор менден корккула деп Кудай Таала. Аваламма асабаткум мусибатун кад асабтум мислейха култум анна хаза кул хува мин инди анфусикум инналлаха ала кулли шейин кадир. Бул Ухуд согушунда сахабалар жеңилип калды. Алар эмнеге биз жеңилип калдык? Биздин арабызда пайгамбар бар эмес беле? Биз мусулман болсок, эмне себептен биз бутпарастарга жеңилип калдык? 70 адам шейит кетти, пайгамбар жарадар болду деп ушундай бири-бирине суроо берип, ушундай баштары маң болгондо ошол аят түштү. Качан силерге ошол Ухуд согушунда бале жеткенде, мусибат, кайгы жеткенде, ошондой кайгыны силер бир учурда 1 жыл мурда Бадыр согушунда аркы мушриктерге да таттырган элеңер. Култу манна хада, ошол Ухуд согушунда силерге бале жеткенде силер айттыңар, бул каяктан келди, эмне болуп келип калды деп силер бир түшүнө албай жообун издегенде суроо берип айттыңар. Кул, эй Мухаммад алейхиссалату вассалам, жо айткын ошол сахабаларга, хува мин инди анфусикум, бул өзүңөрдүн айыңардан, өзүңөрдүн күнөөңөрдүн жазасы, кесепети. Инналлаха ала кулли шейин кадир, Аллах ар нерсеге кудуреттүү. Астайду билла ла яттахидил муъминуна кафирин аулия мин дунил муъминин. Момундарды таштап, аларга душман болгон кафирларды дос тутуп албасын. Ва ма яфали залика фалейса миналлахи фи шай. Ким мындай кыла турган болсо, Аллах тараптан аларга эч бир кепилдик жок. Илля таттагы минхум туқата. Алардан корксоңор эле, мындай бир кошомат кылып, аларга жакшы мамиле кылып койсоңор болот. Бирок андай болбогон чакта момундарды таштап, аларды сырдаш дос кылып, алардын буйругун аткара турган, заказын кыла турган болуп калбагыла. Ва юхадзирукумуллаху нафсах. Болбосо Аллах силерди өзүнөн эскертет. Аллах нафсах дегени Кудай Таала силерди өзүнөн коркутат дейт. Яғни Аллахтан сақ болгула, Аллахтан корккула мындай кылыштан. Ва илаллахил масир, тем более Кудай Таалага кайтып барасыңар деп. Көрүн, башка бир аятта лайса биаманикум ва амани ахлил китаб май ямал суан юззабихи. Силердин тилегиңер, силердин миштаңар болбойт, жана ахлил китаптын миштасы болбойт. Ал миштагандай кылган күнөөлөрүбүзгө эч бир жазасыз кечирилип кетсе деп. Көз жазында калып кетсе. Жок, май ямал суан, ким жамандык кылса юззабихи, жазасын тартат. Ошондой башка аятта ва асабака мин мусибатин фабима касабат айдикум ва яфу ан касир. Силерге жеткен кам кайгы, мусибат, бале бул силердин колуңар менен кылган күнөөңөрдүн кесепетинен, силер кылган күнөөңөрдүн кесепетинен. Ва яфу ан касир, тем более ошондо да Кудай Таала көп күнөөлөрдү кечирип коет дейт. Көбүн далайың Кудайым яфу кечирип коет. Анан анча мынчасына Кудайым силерге жаза берет. Ал жаза силердин кылган күнөөңөрдүн кесепетинен дейт. Мен айтам дейт, эгерде сен Кудай Тааланын момундарга болгон ушундай эскертмелерин көрсөң, ошогон аяттарда, анда бул ошол момун менен мусулман Аллахтын ортосунда келишим түзүлгөн да. О Аллах, ашхаду алла илаха иллаллах. Мен күбөлүк берем, сенден башка Кудай жок. Сенин буйруктарыңды аткарам. Мухаммад сенин пайгамбарың, элчиң, аны ээрчин деп бул жерде келишим түзүлгөн. Келишим түзүлгөндөн кийин Кудай Таала эми эскертмелер берет, сак бол. Эгерде келишимди аткарбай турсаң, аткарбай турган болсоң, момундай жазалар болот деп, ошол жазалар дүйнөдө эле боло тургандыгын Кудай Таала айтып жатат. Мисалы башка бир аятта ауфу би ахди уфи би ахдикум. Мага берген убадаңарды аткаргыла, мен дагы силерге берген убадамды аткарамын. Я юхаллазина аман ауфу бил уқут. Эй имандуулар, келишимдердин үстүнөн чыккыла, келишимдерди жөнү жок бузбагыла. Я юхаллазина аману иттақуллаха ва зару ма бақия минар риба ин кунтум муъминин. Эй имандуулар, Кудайдан корккула, жана сүткорлукту таштагыла дейт. Эй имандуулар, Кудайдан корккула, жана процентке берген акчаңардын калганын таштагыла, эгер имандуу болсоңор дейт. Яни сен бирөөгө 10 000 сом бердиң, ай сайын 1000 сомдон кош берип турасың, 11 000 сом. Кудайдан корксоң, эй мусулман, ошол 10 000 сомду ал дагы ма баки, андан арткан 1000 сом өзүң кошкон сүткорлугуңду аны албагын. Эгер Кудайдан корксоң, момун болсоң, анда берген капиталыңдан ашканын албагын. Эгер момун болсоңор, фаинлам тафал, эгер антпей турган болсоңор,
фазану бихарби миналлахи ва расулихи, анда Аллахтын жана анын элчисинин согушун силерге болгон согушун өзүңөргө жарыялагыла деп Кудай Таала эмне пенделерге, мусулмандарга бул дүйнөдө буйруктарын аткарбай турган болсо, келишимдерди буза турган болсо, Аллах менен анда ага жаза дүйнөдө эле бериле тургандыгын айтып жатат. Демек, сен бул жерде эми Кудай Таалага ыйман келишим менен, Кудай Таала менен келишим түзбөгөндөр жана Кудай Тааланын рубубиятын, өкүмүн кабылдабагандарды эмнеге Кудайым аларды жазалабайт, эмнеге Кудайым мусулмандарга берген жазаны аларга бербейт деп сен күтпөгүн дейт. Анткени Алла Таала Кур'ан-ы Каримде Кудайга ыйман келтирбегендердин жазасын кыяматка калтырарын айткан. Астаиду билла валлазина кафару а'малухум касарабин биқи'атин яхсабуху заману маан хатта иза джа'аху лам яджидху шай'a ва ваджада Аллаха индаху фаваффаху хисабах. Нур сүрөсү. Кафыр болгон кимселердин амалдары талаадагы закым сыяктуу дейт. Аны суусаган адам суу деп ойлойт. Качан анын жанына келгенде эч нерсе жок экендигин көрөт. Ал жерден Аллахты табат, Аллах анын эсебин толук кылып берет дейт. Ошондой эле башка бир аятта ва qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba mansura. Биз кафырлардын, Аллага ишенбегендердин дүйнөдө кылган иш аракеттерине максат кылдык, аларды таразага тарттык, анан биз аларды абага сапырылган чаңдай кылып текке кетирдик дейт. Демек, бул жерде тилдерин жемелөө менен жана мындай бир туура эмес го деген өңүттө тилдерин узарткан адамдарга бул жерде бир жооп дейт да. Биз ислам коомчулугун мусулмандар арамдан алыс бололу, мына күнлөрдөн алыс бололу, дыйкандар таразыдан урбагыла, жамгыр жаба коет, кургакчылык болот, ар кандай апат балелер болот, мөндүр келет, чагылган урат, мал баккандар зекетиңерди бергиле, баланчалар сүткорлук кылбагыла деп, коомдун ар кайсы катмарында күнөөлөрдөн тыйылгыла деп ислам коомчулугун тыйган сайын, болбосо ага Кудай момундай жаза берет, момундай сыноо берет деген сайын алардын кээ бирөөсү мындай деп жемелеген түрдө жана жактырбаган түрдө мындай деп суроо берет дейт. Эмне эле сен мусулман коомчулуктарын баланча күнлөрдөн тыйылгыла, болбосо Кудайым момундай жаза берет, момундай сыноо берет дей бересиң, карабайсыңбы батыш коомчулуктарын, батыш элдерин, алар бузукулукка малынып кеткен, күнөөнүн жана арам нерселердин баткагына такыр эле тыгылып калган, эмнеге аларга айтып аткан, аларга бизге айтып аткан эртелеп келген жаза аларга эч бирөөсү келбейт. Эмне себептен аларга балелер келбейт, сыноолор келбейт. Кача ал батыш элдеринин кылып аткан күнөөсү биз кылып аткан күнөөдөн 10 эсе чоң дейт. Биз мусулмандар дискотекага барып атсак, алар бизден 10 эсе көбүрөөк барат. Биз мусулмандар арак ичип атсак, алар бизден 10 эсе арак ичет. Айтор кайсыл гана күнөөнүн түрүн санабагын, алар ар күнөөдө бизден 10 эсе ашып өтөт. Эмнеге аларга дүйнөдө эртелеп жаза келбейт деп жемелеген түрдө жана жактырбаган түрдө кимдир бирөө суроо берет дейт. Мунун жообу Кудай Тааланын Кур'ан-ы Карим китебинде айтылган, буга чейин да жооп ачыкталып кетти. Анткени Аллах Таала мусулмандар, имандуулар, Кудайдан корккула жана сүткорлуктан алыс болгула деп кайрыл жасаганда, адамзат деп кайрыл жасаган жок. Ошондуктан батыштын бир адамы же Кудайга ишенбеген бир адам ал сүткорлук менен алек болсо, дүйнөдө ага жаза келбейт. Сен ага өзүңдү салыштырба. Сен мусулман болуп туруп, андай сүткорлукка бара турган болсоң, сөзсүз дүйнөдө жазасын көрөсүң. Алла Таала
арактан тыйганда, кумар оюндарынан тыйганда, бут сөлөкөттөргө сыйынуу жана төлгө ачуудан тыйганда, эй имандуулар деп кайрылды. Эй кафырлар, эй адамзат деп кайрылган жок. Ошондуктан Кудайга ишенбеген адам арак ичип, кумар оюндарына барып, чорный мактарга барып атса, бирок жашоосуна бале келбей аткан болсо, нормально эле турбайбы деп сен аны тургабаң дейт. Андай кыла турган болсоң, сен сөзсүз шапалаган көрөсүң дейт. Анткени сага болгон эй мусулман, эй момун, сага болгон Кудайдын дүйнөдөгү закону, мыйзамы башка. Ал эми Кудайга ишенбеген адамга Алланын закону, мыйзамы башка. Ал эми бул жерде күнөө маселеси болду. Бирок эгерде зулумдук маселеси боло турган болсо, анда зулумдукка келгенде Кудайым бардыгынын жазасын дүйнөдө эле эртелетип берет, акыретте бергени берген, бирок эртелеп бул дүйнөдө дагы зулумдуктун жазасын берет. А бул жерде исключение жок. Кафырбы, мусулманбы айырмасы жок. Ал тууралуу сабак кийинки сабактарда болот иншалла. Субханакаллаху бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.